Ибадат деген не? Ибадат деген бизде кыргызча айтканда убудия деген кулчулук кылуу деген. Пенделер, ошо адамдар жана жиндер мага кулчулук кылсын деп жараттым дейт. Сыйынып кулчулук кылсын деген. Түшүнүктүүбү? Эми ушул ибадатка байланыштуу бир нече маселелерге токтолуп кетишибиз керек. Биринчиден, ибадат деген мааниси алымдар ибадатты эки түрдүү чечмелешет. Эгерде ибадаттан мааниси сыйынып аткан адамдын абалын карай турган болсо, ибадат кылып аткан адамдын абалын караса, айтышат камалу зулли ма камалил махабба дейт. Аллах Таалага толук баш ийип моюн сунган абалда, өзүңдү төмөн туткан абалда жана Аллахты толук жакшы көргөн абалда кулчулук кылуу дейт. Бул эмне? Ошол кулдун абалын, Аллахка кулчулук кылган кулдун абалын карасак, ошондой абалда болуш керек. Аллахка моюн сунган абалда, толук өзүңдү төмөн алган абалда жана Аллах Тааланы жакшы көргөн абалда Аллах Таалага кулчулук кылуу. Ушул ибадаттын мааниси, чечмелөөсү. Бирок алымдар айтат, ушул нерсе ар бир ибадатта болушу шартпы, шарт эмеспи дегенде, ал шарт эмес дейт. Мисалы үчүн, ар бир намаз окуган сайын эле өзүңдү толук төмөн алып, өзүңдү кордолгон абалда тутуп, толук жакшы көрүү сезим менен болуу шарт эмес. Бул мусулманда жалпысынан ошондой сезим, Аллах Таалага карата ошондой сезим болсо, ошол шарт. Түшүнүктүбү? Себеби ибадаттарда кээде кабилеттүү болуп калат, ою башка жакта болуп калат. Андай абалда эч ким кыла албайт. Ар бир ибадатты ошондой кыл десең, ал шарт кылсаң, андай кыла албай калат. Экинчиден, эми ибадаттын өзүнүн чечмелөөсү. Ибадат деген эмне? Кайсы нерселер менен ибадат кылабыз Аллах Таалага? Кайсы нерселерди кылып кулчулук кылабыз дегенде мааниси алымдар айтат. Шейх Ислам Ибн Таймия айтат: "Исмун жамиун ли кулли ма юхиббухуллаху ва ярдаху минал аквали вал аф'али az-захирати вал батина." Ал эмне? Ушундай нерсе бардык сөздөрдөн болсун, амалдардан болсун, ички жана сырткы иштерден, амалдардан болсун, Аллах Таала жакшы көрүп, ыраазы болгон амалдардын бардыгы ибадат дейт. Демек, ибадат деген ушу кыскача айтканда Аллах Таала жакшы көрүп, ыраазы болгон амалдардын бардыгы ибадат болот. Ошолорду аткара турган болсок, Аллах Таалага кулчулук кылган болобуз. Муну кыскача айтканда алымдар айтат, бул ибадат эки нерседен чыкпайт. Ибадат деген же буйруктар болот, же кайтарылган нерселер. Түшүнүктүбү? Демек, ибадат деген бул Аллахтын буйруктарын аткарып моюнсунуп аткаруу жана арам кылган нерселеринен тыйылып, аны таштоо ушул ибадат. Эми ушул ибадат буйруктардагы эки нерседен чыкпайт. Буйруктары. Биринчиси милдеттүү түрдө важип болгон. Ар бир адамга важип, милдеттүү түрдө аткаруу керек болгон буйруктар. Аны ар бир адам милдеттүү түрдө аткарыш керек. Аллахтын жалгыздыгын мойнуна алуу, жана ошондой эле намаз окуу, орозо кармоо, ушул сыяктуу толтура ибадаттын милдеттүү түрдө болгон буйруктар. Экинчиси болсо мустахаб деп коет, сүннөт. Мындай милдеттүү эмес, каалоо иретинде. Эгерде кылсаң сооп болот, кылбасаң күнөөкөр болбойсуң деген, бирок ошону кылсаң Аллах Таала сенден ыраазы болот, Аллах Таала ошону кылганыңды жакшы көрөт. Ушундай мааниде. Ал эми кайтаруулары болсо дагы ошондой эки түрдүү болот. Кайтаруулары милдеттүү түрдө ар бир адам ташташ керек болгон арам иштер. Адам өлтүрүү, зына кылуу, арак ичүү, уурулук кылуу, ушуга окшогон чоң күнөөлөрдүн бардыгы, арам болгон иштердин бардыгын таштоо Аллах үчүн, ошо Аллахтан коркуп таштаган ошол ибадат болуп эсептелинет. Чүнкү Аллахтан коркуп таштаган болсок. Экинчи түрү макрух болот. Ал эмне? Таштаган жакшы. Ошону таштасаң Аллах Таала жакшы көрөт, ыраазы болот. Бирок милдеттүү түрдө эмес. Эгерде таштабай кылган болсоң эмне болот? Ал күнөөкөр болбойсуң. Бул макрух деген. Демек, ибадаттар ушул нерседен чыкпайт. Же буйруктар, же кайтарылган. Буйруктар да эки түрдүү, милдеттүү түрдө, каалоо иретинде. Жана кайтаруулар дагы ошондой.